2019 жылдың 5 февраль күні саат 18:40 чамасында Ош облысының Чоңалай районындағы Сарыташ, Дарат-Қорғон, Қарамық, Уна жолының 98 шақырымында бұл жыл менен 600 метр куб қар көшкү жана ошол эле шақырымында саат 19:34 чамасында кайрадан 700 метр куб қар көчкү түшүп, Деу Матиз унасын басып алган. Унаанын ичинде 2 адам болгон. Унадагы адамдардын абалы жакшы, көчкүдөн жабыр тарткандар жок. Жерне Кыргыз Республикасынын өрт куткаруу бөлүмүнүн 4 куткаруучу номер 16 жол тейлөө ишканасынан 1 жүктөгүч, 1 бульдозер тартылган. Тартылган күчтөрдүн жардамында саат 20:15-те Сарыташ, Дарат-Коргон, Карамык Уна жолунун 98 чакырымында түшкөн кар көчкү толугу менен тазаланып ачылган. Ал эми ара жолдо калган 16 Унадагы 70 жүргүнчү жакын арадагы мечитке убактылуу жайгаштырылган. Матиз унасын тартып чыгарышкан. Жүргүнчүлөрү жабыркаган эмес, эч кандай бир жабыркаган эмес. Андан сырткары ушул эле жолдон жол баягы бурганак болуп, пургадан жол каттамы татаалданып, Тажик Республикасынан келе жаткан жарандар 16 негизинен тажик жүргүндөр болгон. 16 автоунаа жол тоскоолдон өтө албай тургандыктан дагы эле баягы погрузчик жол тейлөө ишканасынын погрузчиги барып жолду тазалаган.